Жер соорусу Ала тоодон таластан, баатыр элим сөз баштаган манастан. Чыңгыз чыкты дөңгөрөтүп дүйнөнү, кыргыз элин аяаламга тааныткан дейт. Достор салам, биз бүгүн Чоң Кара Бура деген айылдын киреберишинде турабыз. Мектептин 55 жылдык юбилейи болуп аткан экен, ошол жерде тартып коелу деп келдик. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Достор, ийгилик болсун. Онда ар бир жылы ушул мектепти бүтүрүүчүлөр боюнча сүрөттөрдү коюп коюптур. Мисалы 1986-87 окуу жылында бүтүрүүчүлөр дейт. Ben bärimin aytýarça söz köp, asly köpdür. Her kim 80 жылдан токтоп журт келип жегиш үчүн Курат нурданат, билимдин мухитинде бирде чөгөт, эскерсек эмгектерин ал көтөрүлөт. Андан кийин келип ошо азыркы Кара Бура Молотов айылында директор болуп иштеп жүрдү. Андан кийин азыркы Аманбаевга, Айтматовго барып, ал жакта Ленинский мектепте эмгектенди, директор болуп. Анан кийин 98-жылы ушул мектепке келип директор болуп иштеп, 2012-жылга чейин иштеген. Андан кийин ушу лицейге барып, ал жакта иштеп жүрүп, анан баягы өмүр кыска экен, ошо кетип калды. Ошол анан биз Осмон акемдин семьясынын атынан 20 000 сом салымыбызды кошуп коелук. Рахмат болуңуздар. Төрөсү, мугалим бул кесиптердин сереси. Мугалим адамдын жүрөгүнө жол тапкан устат дейт. Мугалим акыл үйрөтпөйт, акылга жол көрсөтөт дейт. Құтты болсын байрамыңар, сый урматтың учагында, бийик болсын байрагыңар. Бул жакта келген коноктордун баардыгына тамак уюштурулуптур. Казан күрөч. Кылып аткан эмгегиң Кудай таалам колдосун. Сенин да үй бүлөңө ар дайым жакшылыктар боло берсин, өркүнүңөр өзө берсин. Бүгүн биздин айылда абдан жакшы маареке болуп атат, кош маареке. Эми мунагу 83-жылкы бүтүрүүчүлөрдөнбүз. Ушул жерде 80 ошондо 73-жылы 1-классты кадам шилтеп, ушул жерден А деген арипти ушул жерден үйрөндүк эле. Ошондогу бизге берген мугалимдердин көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетти. Бирок ошолорго биз таазим этебиз. Бизге ошончолук жакшыбы, жаманбы, бизге билим берди. Ошол билимибиз менен мынакей азыр бир үй бүлөнүн ээси болуп жүрөбүз. Анан эми баягы мындай да, бул мектепте жүргөндө
көбүнчө биз мына спорт жагынан көп жүрүп калдык. Ушул жактан аябай волейбол, баскетбол, анан легкий атлетика деген абдан мыкты катышуучулардан болуп жүрдүк эле убагында. Мына ушу жигиттер менен биздин 66-жылкы балдардын бир команда волейбол болчу. Ошол бир эле класстан бир команда волейбол болуп, районный биринчиликти алганбыз. Ошону биз баягы аябай азыр деле ушунчалык мактаныч менен айта алабыз. Анан мынакей ушул жерде баары классташтар турат. Чекесинен айта берсин, Ассаламу алейкум, урматтуу биз Чоңгара айылынын тургундары. Бул өзүм айткандай, ушу биз мектепте жүргөндө мына ушу 6 бала волейболдон болобу, баскетболдон болобу, райондук деңгээлде биринчиликти бербечи да, ушу классташтарым. Анан эми жакшылык болсун, бүгүнкү күндө ушу атабыздын 100 жылдыгы болуп атат. Ушу биз мектеп бүткөнүбүзгө мынакей мектеп 42 жыл болуп, бияктын 55 жыл болуп атат. Ошо кут болсун, бүгүнкү айылыбызда кут келип атат. Жакшылык болсун, денсаулык болсун. Мен өзүм сыймыктарым ушундай алтын классташтарыма. Күрөштөн немеде болгон. Грузияда Айтматов Чолпон деген жигитибиз биринчи алган. Анан Чолпонбай Мейман деген жигитибиз. Бул Кыргызстан боюнча биринчи алган. Ассаламу алейкум акелери. Сіздерге биринчи чоң таазим, ушундай чоң убакытта жакшынакай болуп, ден соолукка бекемдигинен сизде отурганыңыздарга. Анан бүгүн кысканыбызга айтканда ден соолук бар жерде бардык болот. Бүгүн ден соолуктар чың болуп, өмүрүңүздөрдүн болуп. Биздин эжекебизге, мотогөзгө 1000 мертебе рахмат. Ушул жылга канча жылдан бери иштеп атат. Бизге жардам бергенибизди чакырып, жардам бергизип, дагы да бизди астыга сүйрөп атканда 1000 мертебе рахмат. Бүгүнкү күндө 10 чакты күн мурда айткандай биз ушуну кабыл алып, сиздерге ошо бир кайра чай берип, Куран окутуп алайык дедик атабызга. Ошо атабызга Куран окуп, жакшынакай батаңыздарды берип кетиңиздер. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, узак өмүр каалайм. Дөөлөттүү баардык каалайм сиздерге. Биздин бир эле карындаш бар. Гулияр деген, ушул да шаардан келди эле, бул киши да өзүнүн эме. Урматтуу биздин айылдын тургундары жана мына ушул жөрөлгөнү өткөрүп аткан биздин урматтуу Ботогөз эжеке жана мугалимдер жааматтары. Сиздерге абдан чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Өзүм атыман жана ошо туугандардын атынан. Ошо атамдын аты коюлган мектебибиз дайыма ушинтип өркүндөп өзө берсин. Тилерим ушундай бир ушул мектепти бүткөн окуучулардан жакшы күчтүү инсандар чыгып, бир эмес талас эмес, дүйнөлүк деңгээлге жеткирген бир жакшы күчтүү инсандар чыгып, дайыма биз ушул мектебибиз менен сыймыктанып жүрө берели. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат, ушу майрамыңыздар кут болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сатыбалды акени биле, Сатыбалдын баласы Мамат агайдын небереси Марат деген инибиз бар бир. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин айылдын тургундары жана бүгүнкү мааракенин коноктору. Бардыңыздарды бүгүнкү кош майрамыңыздар менен куттуктайм. Аллах Таалага чек шүгүрлөр болсун ушул күнгө жеткизип, ушул мааракени өткөзүп атканга. Анан бүгүн окулган Куран атамекендик согушту курман болгон, өзүм берген Куран окулган сооптор кабыл болсун. Эч ким эч качан унутулбайт. Анын үчүн биздин парз, милдет ошолорду унутпай даңазалап жүрүш. Анан өзүбүздүн баягы мектеп боюнча Ботокөз эжеке мектептин 55 жылдыгы кут болсун. Сизге мына өйдөдө мен акелерим, апчелерим айтып кетти. Терең ыраазычылык,
өтө чоң деңгээлде өткөзүп атасыздар. Уюштуруучулук жагынан абдан өйдөө урайында турат экен. Бардык ошол уюштурган эмгек жамаатыңыздарга терең ыраазычылык, айрыкча могу кыздарда абдан жакшы аткарып беришти. Анан сиздер жалпы баягы мамлекет башчы тарабынан ушу демилгеленип билим тармагына мектептер салсын деп көңүл абдан буруп аткандан кийин сиз биринчиден бир болуп мондай 7 дуан арасында мондай деңилге көрсөтүп бүтүүчүлөрдү кошо башынан бардыгын чогултканыңызга абдан чоң бул урайында үлгү болот да деп ойлойм да башка областтарга. Анан ушу айтып кеткенде ушул мектептен айылдан баягы республикалык деңгээлде андан тышкары ааламга таанылган инсандар чыксын. Эң башкысы кыргыз элине жана жерине кызмат кылган баягы бүтүүчүлөрдү даярдаңыз. Анан сизге жеке өзүңүз кесипкөйсүз, мамлекетке кесипкөй адамдар керек. Будан да жогорулап кесипкөйлүгүңүздү, профессионалдык тажрыйбаңызды мамлекеттик деңгээлде салым кошууңузга мен тилектешмин. Анан биздин бу мектеп боюнча чоң атамдын баягы биз чоң атам маселеси боюнча жана бул жерде мурун салым кошкон адамдар боюнча айтып кетерим. Чоң атам 50 жыл, 46 жыл берди эмгектениптир. Бул ар бир балага өзүнүн биринчиден ата-энеси үлгү болот. Мен абдан сыймыктанам ушул Акынбек уулу Мамат чоң атамдын урпагы болгонума жана бардыгыбыз сыймыктанабыз. Анан бардыгы болсо жакшы болмок, бул жашоонун баягы мыйзамы экен. Ошондой айла жок да. Анан чоң атамдан башка берде бүттүгүн жазып берипсиздер. Ошонун бардык агайлар, чоң аталар көп салым кошкон экен. 60-70 жашында. Ошолорго да терең ыраазычылык. Ушул мектеп дайыма өнүгүп, өсүп, республикалык деңгээлде баягы урайыны өйдө болсун. Анан кыргыз элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баарыбыз жалаң ушул жакшылыктарда жолуга берели. Урматтуу коноктор, Ботогөз эжеке, биз темирчү катары Мамат агайдын балдары, анан неберелер, кыздары болуп 100 000 сом демерчилик кылып атабыз. Анан эми мына аксакалдар отуруптур. Өңкөй мечиттин аксакалдары 80ден ашкан аксакалдар отуруптур. Эжеке уруксат бергенде туруп тамак жеп кетиңиздер. Бүгін біздің мектебімізде соңғы іс-шара болып өтіп жатыр. 9 май соғыстағы жеңіс күніне қарата мектебіміздің атын алып жүрген Акынбек Мамат ағайымыздың 100 жылдығы, ошондой эле ушу мектептин курулуп ишке берилгенден бери 55 жылдык майрамын чогуу байрамдап атабыз. Бул майрамдайлы дегенибиздин себеби көп жылдардан бери мектепке окуучулардын дагы, бүтүрүүчүлөрдүн келиши дагы азайып баратат. Анан баягы сыртка чыгып кеткен окуучуларыбыз бар. Ошолордун баарын башын бириктирип, элди ынтымакка чакырып, ушул мектептин бүтүрүүчүлөрдүн баардыгын жакшынакай бир жолугушууга чогулталы деген ой менен идеяны көтөрүп чыкканбыз. Ошол идеябыз ишке ашты деп ойлойбуз. Анткени себеби ошол мындан 55 жыл мурун бүткөн окуучулардан баштап былтыркы бүткөн окуучуларга чейин баары келишти. Өздөрүнүн ушул мектепке арнаган сөздөрүн, жакшы каалоо тилектерин айтышты. Андан тышкары дагы ошо салымдарын кошуп кетишти. Марафон сыяктуу кылып, балар ушул мектептин дагы иш-чараларына, мектептин техникалык базасына, мектептин деги эле өсүп өнүшүнө, окуучулардын жакшы сапаттуу билим алышына өз салымдарын кошуп, белектерин беришти. Ошондой эле мурда иштеп кеткен 6 директорду чакырдык. Алардын көзү өтүп кеткен балдар келди. Ушул мектеп ачылганда 1969-жылы Сыдык Назаров Жалалбек агайыбыз биринчи директор болуп иштеген экен. Мына ошол Сыдык Назаров Жалалбек агайыбыздын үй бүлөсү, балдары келишти шаардан, Бишкек шаарынан, Сузактан барды келишип, ошол атасы иштеп кеткен жерди көрүшүп, бизге ыраазычылыгын айтып, анан мектепке салым деп 100 000 сом акча кошуп кетишти. Андан кийинки Жолойо Нуру эжекебиздин дагы кыздары келишти, Бишкектен атай келишип, алар дагы ушул өздөрүнүн окуган класстарына киришип, окуткан агайлары менен кайрадан жолугушуп, классташтарына жолугушуп, терең ыраазычылыгын билдиришти, өз салымдарын кошушту.
Андан тышкары адан кийинки болгон Агыбетов Минур агайыбыздын балдары келди, келини келди, келип алар да өз салымдарын кошуп жакшы сөзүн айтышты. Андан кийин азыр Бишкек шаарында жашап жаткан ушул мектепте көп жылдар эмгектенген Иманалиева Умсун Умаровна деген директор эжекебиз иштеген 84-жылдан 89-жылга чейин мына ошол жылдар аралыгында өзүнүн иштеген иштери жөнүндө айтып, агайлар менен кайрадан жолугуп, ошолордун жакшы иштерин козгоп айтып өзү анан өзүн дагы мына ушул бүгүн мен кармап турган мына ушул сертификатты берип, 1 класс комплект 15 дана парта столу менен мугалимдин стол стулун белек кылып кетти. Кудай кааласа бул жака жеткизип берем деп ада өзүнүн салымын кошуп кетти. Андан тышкары Мырзагулов Анаркул агайыбыз дагы бүгүн мектепинде пенсионер катары мектепте да иштеп жатат. Анан айыл өкмөтүнүн, Кара Бура айыл өкмөтүнүн атуулу деген наамы ыйгарылды бүгүн. Андан ал агайыбыз дагы андан кийинки иштеген биздин Жумабаев Осмон Төлөгөнов деген жигитибиз бар эле, эрте кайтыш болуп кетти. Бирок анын да үй бүлөсү келип өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып, жардамдарын беришип, жакшы сөздөрүн айтышты. Андан тышкары биздин пенсионер эжекелерибиз, андан тышкары ушул мектепте иштеп кеткен, көзү өтүп кеткен агай эжекелерибиздин үй бүлөлөрү да келишти. Келишип, алар дагы өздөрүнүн салымдарын кошту. Андан тышкары дагы бир нерсе, жакшы нерсе, биздин мектептин атын алып жүргөн Акынбеков Мамат агайдын балдары дагы келишип, ушул бүгүнкү иш-чараны өткөзүүгө жакындан жардам беришип, өз салымдарын кошту. Ошондой эле 100 000 сомго ушул мектепке техникалык базаны чыгынууга салымдарын кошту. Андан тышкары мектеп жааматы дагы мына 1 айдан бери биз аябай аракет кылдык. Ушул айылдагы ушул мектепти бүткөн инсандардын баардыгын сүрөттөрүн чогултканга аракет кылдык да. Анан колдон келишинче сүрөттөрдү чогултуп, сүрөт галереясын уюштурдук. Мына ошол жерде өздөрү күтпөгөндөй сүрөттөрүн көрүшүп абдан кубанычта болушту да, абдан сүйүнүшүп атышат. Ушу мектепте мен ушул сүрөттү силерде барып турбайбы, кайдан таптыңар деп дагы кубанып атышат да. Анан алар дагы өздөрүнүн сүрөттөрүн көрүп сүйүнүштү. Мектептин ичине дагы ушул мугалим Мөмөлүү Дарак деп даракка ушул биздин агайларыбыздын окуучулар менен түшкөн сабак учурундагы ар кандай сүрөттөрүн, бир элестерди таап, ошого жармаштырып, ошол жерге илип, биз алардын басып өткөн жолдорун эстегенге аракет кылдык. Ошондой эле мектептин 2-этажында ушул мектепте иштеп кеткен ачылгандан бери 6 директор, анан 7-си өзүм экен. Ошол 6 директордун сүрөттөрүн илип койдук. Ошол биздин окуучуларыбыз ушул мектепти жетектеген жетекчилер дагы кандай инсан болгон экендигин да билип жүрсүн деп аларды сүрөттөрүн ушул жерге илип жайгаштырдык. Акынбеков Мамат агайыбыздын дагы музейи бар. 2-этажда жайгашкан. Ал музейде дагы агайдын бүт ошол сүрөттөрү, колдонгон буюмдары, китептери мына ошол жерде жайгаштырылган. Бунун баардыгы балдардын келечеги үчүн, эртеңки тарых, эртеңки күнү бул күн өтүп кетет, эртеңки күнү ошол окуучуларыбыз ошол сүрөттөрдү, ошол бүгүнкү өткөн күндү алтын тамга менен жазып койсок, эстелик катары эстеп жүрүшөт. Кудай кааласа, алар биздин кийинки муундар, бизден кийин келип иштей турган мугалимдер, педагогдор мүмкүн ушул мектептин 100 жылдыгын өткөндө бүгүнкү биздин күнүбүз алар үчүн тарых болуп эскерилет деген ишеничтемин. Буюрса, мына ушундай жакшы саамалыктар баардык жерде болуп, мектептин билим сапатын жогорулатууга ар бир инсан, ар бир бүтүрүүчү жардам берет деген ишеничтемин. Kimde çay? Aksakallar. Çay. Bu ne yakın? Ne yakın aksakallar bir yakın? Бүгүнкү иш-чара, мындай иш-чаралар ушу өткөзүлгөн эмес, биринчи болуп атат. Бул мындай иш-чараны уюштурушта өзүнчө кандай кыйынчылык бар. Но биздин ушунда жакшынакай кылып уюштурган ушу биздин мектептин жааматына жана ушул жанагы эме Акылбек Мамат агайдын балдарына, кыздарына абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эми мындай мероприятиялар ошо таласта болгон эмес, биринчи жолу болуп атат. Эми Кудай буйрса мындан ары бул эме
мындай мероприятиялар абдан көп болуш керек, көп болот деп ойлойм мен. Себеби мына элдер көрдү кандай болуп атыр, сонун болуп өттү. Бардык баягы бүткөн, окууну бүткөндөр жана окуудан мугалимдер бардыгы келип туруп, бардыгы ушул жерде өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп жакшынакай болушту. Бул нерсе, мындай нерселер боло берсе, Кудай жакшылыгын бере берсин, аманчылык болсун ошол. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmaduhu sallu ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Биздин атыбыз Исламбек. Ушул Чоң Карабыр айылынын тургуну болобуз. Өзүбүздүн кызмат ордубуз районубуздагы молдолордун баш имам хатиби деп коет. Мына биз ушул мектеп айылда чоңоюп, ушул жерде төрөлгөнбүз. Биз ушул айылыбыздын 1996-жылы бүтүрүүчүлөрүнүн катарындабыз. Бүгүн мына биздин айылыбызда ушундай чоң саамалык болуп атат. 3 майрам кош келип атат. Биринчиси бул ата мекен согуштун жеңиш күнүнүн 80 жылдыгы, ошондой эле ушул мектебибиздин алгачкы кадам таштаган агаларыбыздын 55 жылдыгы, андан кийин ушул мектебибизге өзүбүздүн айылыбыздын тургуну болгон Мамат атабыздын 100 жылдыгы болуп атат. Мына ошол Мамат атабыздын урпактары, уулдары, кыздары биргеликте демөөрчүлүк кылып атат. Жана ушул жерде мектеп директору Ботокөз эжекебиз өтө чоң салымын салып атат. Себеби ушул жааматы менен биргеликте бүгүнкү саамалыкты ушулар бардыгы жакшы иш-чараларды өткөзүп атат. Биз ушулардан терең ыраазычылык билдирип кетер элебиз. Себеби биздин айылыбыздын ынтымагын, биримдигин, ынтымагын кармаган мына ушундай саамалыктар. Ушундай саамалыктар ар бир айылда болушун каалайт элем. Элибизге, жерибизге дайыма тынччылык болушун, биримдик болушун, ынтымак болушун каалайт элек. Жанагы атың өчкөн кандуу согуш деген эч убакта болбосун. Ошону кандуу согушту ойлоп аткан адамдар эзелетүү оңбосун деп биз айтып кетер элек. Себеби бул согуш канча деген адамдардын тагдырын, жана канча деген адамдардын өмүрүн алды. Ошолордун артында калган уулдары, жакындары жетим калды. Жакындарын жоготуп, чоң кайгыга туш болгон эле. Бирок мына ошондой кыйынчылыктардын баары башыбыздан өттү. Бирок Кудайыма шүгүр, бүгүнкү күндө ушундай жыргал заманда ошол өтүп кеткен ата бабаларыбызды эскерип, дайым ошо эстелигине бар гүл чамбарларды коюп, Кур'ан окуп, аларга биз дайым таазим, дуа кылып турат элек. Мына эми бүгүнкү күндө дагы ушул атабыздын артындагы уулдары быйылкы жылдын саамалыгын ушулар уюштуруп атат. Эмне дейт элек, ушул атабыздын артындагы уулдары дагы үй бүлөсүнө дагы ынтымак, биримдик каалап кетер элек. Жана ушул уулдарынын урпактары уланып айыл болсун дейт элек. Тасмалары төгүлүп жайыл болсун. Дуа тилеп жайганда алаканды, берилип жаткан ак баталарыбыз кабыл болсун деп ушул үй бүлөсүнө каалап кетер элек. Мен дагы элибизге дайым мындан арда тынччылыгын, ынтымагын, биримдигин болушун каалайт элем. Жана дагы ушул жерге келип аткан адамдарга дагы оорубай узак өмүр сүрүшсүн. Оорубай узак өмүр сүрүңүздөр. Ооматтуу ордо болсун үйүңүздөр. Айтылган дуа тилек кабыл болсун, Аллахка жетип бүгүн үнүңүздөр деп бүгүн ушул жерде канча каалоо тилек айтылган болсо, бардык тилектерибизди Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Достор, биз азыр мектептин алдында, мына мен жанымда айыл башчы турат. Адилет эке, айтсаңыз бүгүнкү иш-чара боюнча жалпы айылдын ынтымагына көз тийбесин, жалпы ушул мектепти бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр келиштир. Анан жалпы иш-чара боюнча сиздин оюңуз кандай? Буюрса биздин Чоң Карабыр айылында Акынбеков орто мектебинде жакшы иш-чара болуп атат. Мектеп директору Ботокөз Сапаркуловна марафон уюштуруп, мектеп менен согуштун 80 жылдыгына жана биздин мектептин түзүлгөнүнө 55 жыл толуптур. Ошого удалаш эле биздин чоң атабыз Акынбеков Мамат 100ге чыкмак экен. Ошол 3 мааракени чогултуп, ушундай жакшы иш-чара өткөзүп атат. Мектеп жааматына жана мектеп директору Ботокөз эжесине ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чарага биз да куру калбайт. Неберелери, балдары ушул келген элге бирке Кур'ан окутуп калайлы деп, мал союп, бир аз боз үй тигилип, элге элдин батасын алып, бир аз жакшы иш-чара болуп кетеби деген үмүттөбүз да. Буюрса дагы мектептин керек жарагына жарап, ушул кошкон салымдары, ар бир бүтүрүүчү адамдар жакшы ниеттер менен келишиптир, өздөрүнүн өз салымдарын кошуп кетишти. Буюрса мындан дагы мектебибиз өсүп өнүгөрсүн. Эжекеге дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындай иш-чаралар сизде көп боло берсин. Рахмат. Айтканыңыз келген Адилет эке. Адилет эке айыл башчы ушул Чоң Карабыр айылында. Айылда дагы бир жакшы иштер болуп туруп, мына бүгүн дагы биз жакшы иштер жайылталы деген максатта ушул мектептин 55 жылдыгы, мындан тышкары ушул мектептин атын алып жүргөн
Акынбеков Мамат агайдын 100 жылдыгы, анан улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата бир чоң иш-чара болуп ушул жердебиз. Адилет ака, чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, айылыңыздардын ынтымагына көз тийбесин. Бар болуңуздар. Сиздерге ишиңизге ийгилик, дайыма ушундай эфирде прямо чагылдырып, дайыма элге үнүн, элдин үнүн коомчулукка тартуулап жүрө бериңиз. Рахмат, рахмат. Tilavatı Kur'an, salavatı iman okulun Kur'an'da fayda olan soğuklarda ağlandı etken peygamberden la ilahe illallah diye Muhammed'in ümmetlerine canım sahilden ötken marhumların arvaklarına şunların katarına koşulan Akınbek oğlu Mahmut ağayımızın arvaklarına bağışlandık. Cennet kılıp imanın salavat kılsın. Ey yaratkan Allah, şu özüp ketken marhumdu. Bilip bilbey kılgan günelerin alda tala geçirip, ahirki kıyamatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da şefaatı nasip kılsın. Rabbena atına fi dünya hasenata, ve fil ahireti hasenata. Amin. Allah